Азыр кыйындоо болуп атат. Мына майыбыз кымбаттап атат. Окуучуларыбызды алып барыш керек, документация бар, бүт кыйынчылык болуп калды. Мурунда төгүшүп өтүп кичине мындай каттан үзүлбөй, кичине болсо да жумуштарыбыз бүтүп атты. Азыр тумтак эле эчтеке бүтпөй калды. Кара, окуучулардан сурасак, бизге акча бөлүнбөй атат. Бизге акча бөлүнсө биз ылдам эле бүтүрөт элек дейт. Мамлекеттин да кайдыгерлиги болуп калды окшойт. Бир дарыяга бир жакшы көпүрө салып бере албайм эле. 1 жылдан ашты. Былтыр кызым болсо дәүр тендерден бүттү деди эле, алар болсо жетирбейишти. Эми мамлекет карайт деди эле, мына мамлекет ушуну ылдам эле бүтүрүп койсо болмокто. Уну президентибиз өзү деле келип көргөн, муну Сооронбай Жээнбекович деле көргөн. Өкмөт, аким, губернатордун баары эле келип атат. Ушуну жапа турмак эле кой, ушуну бүтүрүп коелу деп бүтүрүп койсо эл үчүн да кыйын болмокту. Мына кыйынчылык мына жаралды мына. Мына бүгүндөн баштап суунун деңгээли көтөрүлөт. Муну коюшу да кыйын болуп калды. Каттам эл кыйналып атат мына. Боюнда бар келиндерибиз бар, карыган апаларыбыз бар, аталарыбыз бар. Алар кантип өтөт? Акталага барып келиш үчүн Бишкекке барып келгенде болобуз. Мына 1 күндүк жол. Эртең менен 1-де 2-де чыксаң таңкы саат 7-8-де Баяцкте болобуз. Бизге 400-500 километр уже кошулуп атат мындай. Ошонун баары эле биз үчүн, эл үчүн, 4 айыл өкмөтү үчүн кыйынчылык эле болуп атат. Муну бир мамлекеттин ушуну тез арада бүтүрүп берсе болот да, карабайсыздарбы? Кайра кандай гана кыйынчылыктар болуп атат биз үчүн. Кыйналып атабыз мына. Бүгүн эле канча кыйналдык мына. Наркобиздеги адамдарыбыз нар жакта калды. Беркебиздегилерибиз мына бер жакта калды. Ушу акимчиликке чейин айтылыптыр, жетиптир, суунун деңгээли көтөрүлөт. Бул жерде дамбаңарды бийиктегиле деп айтыптыр. Эскертүү берилиптир. Ой, нарусу көтөрүлбөйт дейт. Нарусу деген 1 күндө эле көтөрүлөт мына. 1 күндө көтөрүлүп эле мына. Алды өтүп, арттагы кишилер өтө албай калышты. Анан ушуну мына кайдыгер болуп атат, эл кыйналып атат. 1 жылдан бери кыйналып эле бүттүк мына. Тегил машиналарыбыз өткөдө жок. Чоң машиналарыбыз андан. Көп кишилер мына кичине да болсо бирден киши өтүп турса да аттан үзүлбөйт мына. Вообще эле үзүлүп калды бизде. Кыйын болуп атат.